Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Жыргалбекти сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Өзүбүз үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз, без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат 7968 402 42 Унасын алган жигитти өлтүрүп, кырсыкка учураткан Чычкандагы үрөй учурган окуя. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы башка бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу максатында жасалган оор кылмыштын бети ачылганын билдирип, шектүү колго түшүрүлгөнүн кабарлады. Ага ылайык 22 октябрда Чычкан капчыгайынан кырсыкка учураган Жигули үлгүсүндөгү автоунаа жана анын ичинен жигиттин сөөгү табылган. Эксперттер болжолдуу кароо жүргүзүп, жигиттин денесинен жол кырсыгына тиешеси жок тактарды табышкан. Териштирүүнүн жыйынтыгында маркум 20 октябрдан бери дайынсыз деп изделип жаткан Бишкектин 22 жаштагы тургуну экени аныкталган. Ал Toyota унаасы менен чыгып кеткен бойдон келген эмес деп жазылат маалыматта. Топтолгон материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, экспертизалар дайындалган. Милиция маркумдун унаасын издеп, кийин аны башка адам айдап жүргөнүн аныктап колго түшүрүлгөн. Бирок айдоочу машинаны 21 октябрда сот страмакта шашылыш саткан кишиден $8700 алганын айткан. Милиция 30 жаштагы сатуучунун изине түшүп, аны Бишкектен кармаган. Шектүү унаасын сатам деп жүргөн маркумдун ишенимине кирип, машинасын алат. Ал ортодо унааны тез арада сатып, Жигули алганга үлгүрөт. Маркумду акчасын берем деп, Жигулиге салып, Чычкан тарапка алып барып, сабап, атайлап жол кырсыгын уюштурган деп айтылат кабарда. Шектүү 2021 жылы Москвада ушундай эле жол менен кыргызстандык аялды өлтүргөнү аныкталганы кошумчаланды. Учурда ал Токтогул райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүп берилди. Учурда кошумча иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак Спутник Кежи. Кадам жайда оор жүк ташуучу унаа үйдү сүзүп, 2 адам каза болду. Бул тууралуу Супер Кежи порталына Баткен облустун жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Кабарлангандай, кырсык 1 ноябрда саат 15:20 чамасында Миң Чынар айылында орун алган. Анда Хоо үлгүсүндөгү унаанын 36 жаштагы айдоочусу рулду башкара албай калып, үйдү сүзүп, ичине кирип кеткен. Анын кесепетинен үйдүн дубалы аялдын үстүнө кулап түшкөн. Мындан улам жүк ташуучу унаанын айдоочусу жана 57 жаштагы тургун алган жаракаттарынан улам жеринде каза болушкан. Башка жабырлануучулар болгон эмес деп айтылат билдирүүдө. Булак Супер Кежи. Орусияда теракт даярдаган деген айып менен Тажикстандын жараны 12 жылга эркинен ажыратылды. ТАСС агенттиги кабарлагандай, өкүмдү аймактык аскердик сот чыгарды. Маалыматка караганда, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Мироп Хаитов жана дагы 6 киши 2022 жылы кызматтын Лубянкадагы имаратын жардырууну, имаратка кирген, ары бери өткөн кишилерди атууну, Сириядагы орусиялык аскерлерди чыгарууну талап кылууну пландаган. Өкүмгө ылайык тажик жараны 3 жыл абакта отуруп, калган мөөнөтү күчөтүлгөн режимдеги колонияда өтөйт. Хаитов 500 000 рубль айыппул төлөөгө тийиш. Анын иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн. Сотто айтылгандай, Хаитов күнөөсүн мойнуна алды. Кылмыштын бетин ачууга көмөктөшкөн жана калган шериктештерине каршы көрсөтмө берген. Калгандары 19-25 жаштагы Тажикстандын 5 жараны жана 1 орусиялык Москвадагы курулуштарда жана курьер болуп иштөөчү. Тергөөчүлөр алар Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү болчу деп эсептешет. Хаитовдун башкаларынын иши сотто октябрда карала баштады. Алар өмүрүнүн аягына чейин кесилиши ыктымал. 5өө сотто күнөөсүн моюнга алганы маалымдалды. Адвокаттар бул иш саясатташкан, кылмышка орус атайын кызматы түрткөн деп айтышат. Шектүүлөр кыйноолорго туш болгонбу же жокпу белгисиз. Булак Азаттык. Дагы ала качуу. Көйлөр кууп барып кызды куткарып калышты. Бирок жабырлануучу арыз жазуудан баш тартты. Бишкектин 7-кичи районунда кыз ала качкан окуянын видеосу интернетке жайылды. Видеодон жигиттер кызды унаага күчтөп салып жатканын, кыз каршылык кылып тепкенин, ага карабай, айдоочу эшигин жаппай, унааны катуу ылдамдыкта айдап кеткенин көрүүгө болот. Аталган факты боюнча сотко чейинки тергөө иштери жүргүзүлүп жатканын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти.
Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери 25 декабрь күнү саат 23:00 чамасында көчөлөрдүн биринен эшиги ачык бойдон бара жаткан Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаасын, анын артынан дагы бир автоунаа кууп бара жатканын көрүшкөн. Шек жараткан унаанын артынан укук коргоо кызматкерлери барышканда анда 25-30 чамасындагы 3 жигит менен жанында 20 жаштагы кыз болгону аныкталган. Бул факты адам оордоо беренеси менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Бирок териштирүүнүн жүрүшүндө 20 жаштагы кыз эч кимге доосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тартты. Ал эми артынан кууган унаада ала качууга күбө болуп калган кайдыгер эмес жарандар болгон. Улак Серепкежи.